elge kızmat kılып баратабыз, эл журтка кызмат кылабыз. Эми биринчиси азыр бизде мына Аксы районунда эң негизги көйгөйлөрдүн бири бул чек ара аймактарындагы жашаган айылдардын статусун карап чыгышыбыз керек, тизмесин карап чыгышыбыз керек. Ошолорго бир жеңилдиктер, кандай жеңилдиктер болуп турганын карап чыгайлы деп атабыз да. Ошондой бир максатты алууга койдук. Ошол экинчиси болсо жанагы бийик тоолуу аймактар жөнүндө. Кээ бир шаарлар кирип калган жерлер бар. Алардын убагында депутаттар күчтүү болгон, ошолордун бир министрлер чыгып калган күчтүүрөөк, ошолор шаар болсо дагы бийик тоолуу аймактар кирип калган жерлер бар. Кээ бир бийик тоодо жашаган жерлер ага кирбей калган. Пенсияга чыкканда мүмкүнчүлүк болот экен, налогдон жеңилдик боло турган кылабыз деп атабыз. Башка дагы төлөмдөрдөн бир мындай жеңилдиктерди кылсакпы, электр энергияны төлөгөнгө жеңилдиктерди кылсакпы деп ойлоп атабыз. Ошол чек арада жашаган аймак айылдар, анан бийик тоодо жашагандарды карайлы деп атабыз. Ошо эгерде ошол тизмени биз ойлогондо ошо мыйзамды жаңылап, өзгөртүп киргизип, тизмелерге биздин айылдарды киргизип ала турган болсок, могу майда чүйдө бизде жол, суу дагы мына ушуга окшогон маселелер өзүнө чечилет да мыйзам менен. Мыйзам менен өзүнө чечилет. Анан башка дагы мен бул күнүмдүк мына окшогон жумуштарды болсо биз буга чейин жасап келгенбиз. Мындан кийин дагы Кудай буйруса ошол жерге барып калсак жасайбыз.